Ар дайым күжүрмөн, шыктуу, энергиялуу жүрүүнү баарыбыз эле каалайт эмеспизби? Мотивация менен жүргөн адам айланасындагыларга да дем күч берип, жакшы маанай тартуулай алат. Анда биз шыгыңызга тоскоол болгон жаман адаттар тууралуу кеп салмакчыбыз. Биринчи, максаттын жоктугу. Эгерде алдыга койгон максатыңыз же планыңыз жок болсо, анда сизде эч качан мотивация болбойт. Анткени максат менен план сизди алга сүйрөйт жана жаңы иш аракеттерди аткарууга түрткү болот. Сиздеги мотивацияны пайда кылат. Экинчи, өзүңүздү башкалардын ийгилиги менен салыштыруу. Сиз өзүңүздү башка бирөөнүн ийгилиги менен салыштырбаңыз. Себеби башкалардын жетишкендиктерин карап отуруп, өзүңүздөгү мыкты сапаттарды баалай албай каласыз. Чөкпөңүз. Ар бир адам өз алдынча уникалдуу. Ийгиликке жетишкендер болгону ал ишти сизден эрте баштаган болушу мүмкүн. Үчүнчү, пайдасыз нерселер менен көп алек болуу. Жашообузда азгырман нерселер көп. Мисалы интернет, телефон оюндары, социалдык тармактардагы керексиз видеолорду көрүү, адамды өстүргөнгө салымы жок эле маалыматтар менен таанышуу сыяктуу нерселер убактыңызды текке кетирип, шыктанууну жок кылуусу толук ыктымал. Төртүнчү, өзүңүздү бир жерде токтоп тургандай сезүү. Жаңы идеяларыңыз жок же жашооңузду жөн эле өткөрүп жаткандай сезилгенде, кайрадан өзүңүзгө дем күч берүү кыйынга турат. Андыктан эң биринчи кезекте ой пикириңизди оңдоп, өзүңүзгө бекем ишениңиз керек. Бешинчи, ден соолукка жетиштүү кам көрбөө. Бул мотивациядан мурун өзүңүзгө болгон эң эле жоопкерчиликсиз мамиле. Адам бир ишти баштаардан мурун ага физикалык жана моралдык жактан да даяр болуусу шарт. Мисалы, сиз ооруп калган учурда ден соолук начарлап, алдыга коюлган максаттарга жетүү кыйын болот. Урматтуу достор, эгер бул видео сизге жакса, класс басып, биздин каналга кошулууну унутпаңыз. Only Top каналы сиздер үчүн кызыктуу видеолорду даярдаганга дайым даяр.